Спорт менен машыгуу жана туура тамактануу ден соолуктун бекем болушуна жакшы өбөлгө түзөт. Ал эми машыгууга дагы убакыт келип жетти. Демек, Айсалкын бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн эмне жасайбыз? Эмне кылабыз? Адаттагыдай эле бүт көнүгүүлөрдүн баары функционалдык болот. Ар бир кандай десем мүчөбүзгө жана органдарыбызга керет. Бирок адаттагыдай дем алуудан баштайлы. Ишибизди жакшылап дем чыгарганда кысабыз дагы мурдубуздун таноолору менен иштейли. Анткени бүгүн кар жаап атабы же жан жаап атабы бизге деген көп өбөлгө бербеш керек экен. Кеттик. Ичибиз менен. Расул. Расул экинчи вариантын жасап атат. Бул ошондой эле кыймыл аракет жакшы, өпкөнүн баарын жакшы ачат. Бирок мурдубуздун таноолорун иштетишибиз керек экен. Кеттик. Туура жазып атамда. Туура жазап атат, бирок ичиңизди кыспай элесиз. Ичибизди кысканда же ха үнүн чыгарасызбы, же хо үнүн чыгарасызбы, үн менен кошо ичиңизди жакшылап тартасыз. Тартканда дагы ички булчуңдарды кичине өйдөрөөк көтөрөсүз. Жазап көрөлү? Ошону менен кошо өпкөнүн көлөмү, анан прессти кыймылдатат экенсиз. Эми хо. Меники пресс, чоң пресс болгондуктан бир аз татаалыраак болот. Жок. Андай эмес. Бул жалкоочулук. Ошону күтүп аттың беле. Хо тамгасын айтканда, хо үнүн чыгарганда, өпкөнүн көлөмү кичине артка карай далдан жакшылап тартылат экен да, анан жакшы ачылат экен. Ошо менен кошо кабыргалардын арасын жакшылап ачабыз дагы нерв кысымын алыстатат экенбиз. Эми мурдубуздун таноолорун алмаштырып туруп жазайлы. Кеттик. Алмаштыралы, кеттик. Дем чыгарабыз да кармап турабыз. Дем алабыз. Алдыда турган бүт көлөмдү иштетип туруп, ошого толку боюбузду дем алгандай. Бул позициядан кийин дем алууну дагы эле адаттагыдай баштайбыз. Позицияда көбүрөөк кыймыл аракетти омурткаларга арнайбыз. Демди чыгарабыз. Дем алууда төшүбүздү астыга коет экенбиз. Дем алабыз. Өзүбүздү кучакка алабыз. Аламды кучакка алабыз. Дагы. Демди чыгарабыз, омурткалар артка. Дем алууда төшүбүздү жакшылап астыга. Дагы дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дагы бир жолу. Колду түшүрөбүз. Жакшылап шилтеп коебуз. Ийнибиз дагы иштеди. Эми кирпичтин жардамы менен же балким гитептин жардамы менен, бирок көбүрөөк гитепке баспайт экен. Ошондуктан кичине мындай кандай десем, үйдүн керегесине деле туруп алып жасасаңыз болот. Тамгалары ийилип калат да анткенчи. Балким үйдүн керегесинен эле жасасаңар деле болот. Бир бутубузду кичине өйдө көтөрөт экенбиз дагы коюп коебуз кирпичке. Анан акырындык менен өйдө кыймыл аракетке түшөбүз. Өйдө ылдый. Эң эле оңой. Өйдө ылдый. Дагы. Бул позицияда бутубуздун жанакы таманынан баштап сон булчуңдар иштейт экен. Жок, өйдө көтөрүлөсүз. Расул. Мен туура бес кылатка турбаймынбы? Сиз педальды басып атпайсызбы? Атайын операторлор сизди көргөз койду. Анан адаттагыдай айтышат. Расул жазап айтат. Алмаштыралы.
Расулду мындай сонун бир эме келди комментарий. Расулду астыңызга кое албайсызбы депчи. Балким көрбөй жатасыңар. Көнүгүүлөрдү жазабай кетип атат. Негизи бирок Расул акыркы күндөрү жакшы жаза баштаган. Жаңы жылдан баштап балким мен көнүгүүлөрүм жага баштадыбы же эмне болуп кетти. Балким жаңы жашоо баштайм деп чечти. Өзүн угунда, Арыктайын деп чечтим. Ошол эле позицияда бир бутузду кирпичке коет экенбиз же ошол эле кереге коюп койсоңуз болот. Анан экинчи бутузду кичине артка карай өйдө көтөрөбүз. Өзүбүз тулкубойбуз менен астыга көтөрүлөбүз. Кеттик. Дагы. Тизести кичине кандай амортизация болуш керек. Бүгүп койсок деле болот. Өйдө көтөрүлөбүз. Акырындык менен эле кыймыл аракет, анткени бул деген жанакы жамбаш сөөктөрүнө арнала турган көнүгүүлөрдүн бири. Алмаштырабыз. Эң эле оңой. Дагы. Өйдөрөөк. Кыймыл аракетти шашпай жасайбыз. Төшүбүздү астыга. Дагы. Эң сонун. Эми алмаштыралы. Кирпичти алыстатабыз дагы. Ушул эле көнүгүүнү мен бул капталдан жасайлын да сизге көргөзүп кетейин. Тизебизди көбүрөөк бүгөбүз. Анан ушул позицияда бирок манжалардан ашып кетпеш керек. Акырындык менен кыймыл аракетти астыга, төшүбүздү астыга, белибизди ийбейбиз. Анан бутубузду өйдө көтөрөбүз. Бул позицияда акырындык менен эле кыймыл аракетти жасайбыз. Бирок сол бутубузду ылдый жака коюп койсок, ошол кыймыл аракет жалаң сол бутубузга кеттик. Баары жакшы болуп оңоюраак болуп атса, колуңузду жаңы эле ошо китепти көтөрүп алсаңыз деле болот. Анда белибиздин булчуңдары көбүрөөк чыңалат экен. Дагы. Эң сонун же Расулдай болуп курду кармап алсаңыз болот. Дагы. Эң сонун кармап турабыз дагы. Кыймыл аракетти кичине пружина сымал катары жасайлы. Өйдөрөөк. Алмаштыралы. Таялып турган бутубуз жакшы иштеше керек, Дагы эле кыймыл аракетти астыга, тизебиз манжалардан чыгып кетпейт. Анан өйдө көтөрөбүз. Жамбаш линиясы бир линияда. Сөөктөр бир линияда. Акырындык менен. Жеңил болсо колуңузду астыга. Дагы. Дагы ылдыйраак, Расул. Төшүбүз менен ылдыйраак. Меники окшошуп атабы? Окшошуп атат. Тизеңизди көбүрөөк бүгүңүз. Оңой сезилип атат. Шашпай жасайбыз, Эң сонун. Эми пружина сымал кыймыл аракетти өйдө жактан жасайбыз. Позицияда акырындык менен төштү астыга. Тизебизди бүгөбүз. Жамбаш линиясы бир линияда сөөктөр анан бирок ошо менен кошо өйдө көтөрүлгөндөй. Эң сонун. Оңой эле? Жок. Эми ылдыйраак отурабыз. Ушул эле позициядан кайра биз деген өйдөдөн ылдый түшөбүз дагы. Анан барбы? Оң бутубузду бүксөк, сол бутубузду ылдый жака бүгөбүз дагы. Акырындык өйдө көтөрүлөбүз, ылдый түшөбүз. Ушуга дагы бир кыймыл аракет кошобуз. Өйдө көтөрүлгөндө биз деген оң жака умтулабыз. Кайсыл бутуңуз бүгүлүп турса, ошол жака умтулат экенбиз. Төшүбүз астыга дем алабыз, ылдый түшөбүз. Дем чыгарганда сыртка карай. Кеттик. Дем алабыз. Дем чыгарганда сыртка карай. Жок. Расул, сыртка карай. Сиз кайсы бутуңуз бүгүлсө, ошол жака ачылат экенсиз. Кеттик. Турабы? Кеттик. Өйдө дем алуу, дем чыгаруу. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Алмаштыралы? Оңой. Эми дагы эле ылдый жака дем алабыз. Демди чыгарабыз өйдө жактан. Даярдык бар. Эми дагы бир кыймыл аракет, дем чыгаруу, өйдөрөөк. Дем алуу. Дем чыгаруу. Дем алуу. Демди чыгарабыз. Эң сонун. Дагы. Белибизди дагы жакшы ичкертет, өпкөбүз иштейт, ошо менен кошо жанакы жамбаш сөөктөрү да иштейт экен. Эң сонун. Ылдый жакка өтөбүз. Планка позициясына окшош.
Жакшы. Мейли, Расул кичинемде кайгырып калды, планканын алдына деген бир жакшылап чоюлуп алалы. Бул позицияда биз деген сол колубузга таянабыз. Оң колубузду сол колубуздан ылдый жакка тартабыз дагы ийнибизди коебуз. Анан сол колубузду астыга. Эң сонун. Эми Бегимай башыңызды коесуз. Анан колуңузду өйдө карай тартабыз. Ар бир кыймыл аракетте төшүздү өйдө асманга, Расул. Кеттик. Ийниңизди коесуз. Эң сонун. Эми өйдө турган колуңузду бул жакка тартасыз. Жамбаш линиясы арт жакка, төшүңүз өйдө жакка. Анан жакшы чоюлуу кыймыл аракет. Белди ичкерет экен, арыктайбыз. Анан ушу менен кошо ийнибиз анан далыбызда жакшылап тартылат экен. Анан моюн остеохондрозу болобу же төштүн остеохондрозу болсо дагы биз аны алыстат экенбиз. Алмаштырабыз. Жардам керекпи? Жок. Айтып туруңуз. Пенсияга чыга элекмин. Жок, эми алмаштыралы. Кеттик. Убакыт жок, башка жака жазайлы да. Бияка. Бир эле ийнибизге жазап койбойдук го. Кеттик. Кыйын көнүгүүлөрдүн бири окшойт. Жок, бул чоюлуу көнүгүүлөрдүн бири. Кыйын көнүгүүсү, эгер ушул эле позициядан сиз дагы бир бутуңузду көтөрсөңүз кыйыныраак болушу мүмкүн. Кармайбыз. Төшүздү өйдө жакка. Төшүздү өйдө жакка, да, дагы эң сонун. Өйдө көтөрүлөбүз. Мен жылбай калдым окшойт. Расул, жардам керекпи? Сөзүм. Эркелейт. Ошентикчи. Кел. Эми адаттагыдай эле бул позиция ийнибизге жакшы да, чоюга жардам берет. Мырзаларга жакшы төш булчуңдары өйдө көтөрүлөт дагы, жанакы жүктү көтөргөн булчу кыскарып калган булчуңдардын баары чоюлат экен. Астыга умтулабыз. Кыйын болсо бул нагрузканын баарын тизеден жасайсыз дагы, акырындык менен өйдө ылдый көтөргөндөй кыймыл аракет. Кыйын болсо түшүндүрөйүнбү? Жок. Сиз тизени кичине көтөрөсүз дагы, бул позицияны ылдый өйдө жасаганда кыймыл аракет көбүрөөк пресске арналат экен. Баары жакшы болсо, бутууду түздүп алабыз дагы. Колубузду алмаштырабыз. Таптакыр жеңил болуп атса, Жок. өйдө көтөрүлөбүз дагы, анан ийнибизге коебуз. Расул, жазап көрбөйлү биз менен. Биз Бегимай экөөбүз таптакыр эле орду жазып атабыз, сиз ийниңизге өйдө көтөрүлөбүз. Мен ушуну жасаш керекпи? Эң эле жеңил болуп атса, колуңузду ылдый жактан коебуз дагы, тартасыз дагы, анан өйдө көтөрүлөсүз. Дагы эки жолу алмаштыралы. Кеттик. Өйдө. Ылдый жакка. Өйдө. Эң сонун. Мына жаңы жылдан бери жаңы Расул астыга. Эми ушул позицияда тизебизди бүгөбүз дагы, акырындап менен сөөктөрдү артка тартабыз, омурткаларды чоебуз, башыбызды ылдый коебуз. Баары жакшы болсо. Жакшыбы, Расул? Жок. Өйдө көтөрүлөбүз. Анан акырындык менен бир жакка тартылабыз дагы, кандай десем, ийнибизди ылдый жакка тартат экенбиз. Өйдө көтөрүлөбүз, чоюу кыймыл аракети. Акырындык менен төшүбүздү ылдый, белибизди ылдый, анан ийнибизди ылдый. Бирок чыканакты биз бүкпөйбүз, таянып турган чыканак бүгүлөт. Сыймаланып кеткен колубуз узунураак болуш керек экен, дагы. Эң сонун. Эми бул жерден сонун бир, кандай десем, булчуңдарды кыймылдата турган көнүгүүлөрдүн бири бар. Жактыбы? Расулга жакты го. Эми ушул эле позицияда алаканды коебуз дагы, анан төшүбүздү ылдый жактан өйдө көтөрөт экенбиз. Артка умтулабыз.
чыканакты сыртка карай, бирок чыканакты ылдый жакка койбойт экенбиз. Сыртка карай төшүбүз менен ылдый өйдө көтөрүлөбүз. Сонун. Чыканакты койбойбуз, артка кетип атканда дагы чыканакты сыртка карай, анан төшөбүз менен кетет экен. Дагы эле бир кандай десем, ылдый жактан сыймаланып кетиш керек, Кеттикпи, Бигмай? Кеттик. Сонун көнүгүүлөрдүн бири. Төш булчуңдары да чыңалат, белибиз да жакшы болот экен. Колубузда дагы сонун булчуңдардын баары иштейт. Бигмай, Аракет кылып атам. эң сонун дагы артка. Ылдый жак. Таптакыр жеңил болуп атса, мырзаларга. Белек, Расул кеттик. Сыртка карай чыкканда, Расул көргөз коесузбу? Чыканакты сыртка карай эмес, жакындатып жасасаңыз оорураак болот. Ошо менен кошо булчуңдардын, колубуздун булчуңдардын ылдыйкы булчуңдардын баары жакшы иштейт. Трицепс менен кошо ийнибизде анан даабыз да жакшылап ачылат экен. Ошол көнүгүүлөр негизги деген, кандай десем, жүк көтөргөн ордуна жасаса болот, өзүңүздүн жүгүңүз менен кыймыл аракет жасалат. Эми ошо менен кошо колубуздун өйдө жагы иштегенден кийин бутубузга өтөлүп, бутубузду да жакшылап жибит алдык, анткени жамбаш сөөктөрүн баары иштеди. Ошо менен кошо мобилизация кылалы, астыга. Жакшы көргөн көнүгүүлөрдүн бири. Сиздики? Мен жакшы көргөн көнүгүүлөрдүн бири. Анткени бул позицияда жон булчуңдардын баары жакшылап чоюлат. Ошо менен кошо Акыркы көнүгүүбүз да булай? Ушундайбы? Ооба, акыркы көнүгүү. Эми бул позицияда биз деген оңго, анан сол жакка өтөт экенбиз. Оң саныбыздан сол саныбызга өтөт экенбиз. Баары жакшы болсо. Эгер белиңиз ооруп, биякта кичине өйдө көтөрүлбөсөңөр, чыканакка деле туруп алып, оңго анан солго ооносоңуз болот экен. Бирок албетте түрдө тизеңиз сыртка карай умтулат. Согунчок болсо, кандай десем, киндиктин линиясында болушу керек экен, омурткалардын линиясында. Кичине сыртка карай тизеңизди, Расул. Бегимайдыкы сонун болуп атат. Эми анан оңго солго. Барбы? Алмаштыралы бутубузду? Ооба. Согунчокту сыртка карай өйдө, анан экинчи бутубузду бирден бир массаж кыймыл аракети сымал, анан экинчи бутубузду. Эң сонун өйдөрөк. Эмне өйдөрөк? Төшүңүз ылдыйраак, жамбаш линиясы өйдөрөк. Андайбы? Жок, тескеринче. Эми алмаштырабыз, Ылдый жакка өтөбүз. Акыркы көнүгүүлөрдүн бири, муну деген кош бойлуу позициясында жасасаңар, жанакы бутуңардан чымырап же белиңер ооругандан алыс болосуз. Же ошо спортсмендерге да жакшы. Ылдый жакка, төшүбүз менен, анан билеси, оңнан сол санга өтөбүз. Жон булчуңдарды чоёт экенбиз. Сонун болот атат, Жок. Эгер таптакыр ушу менен кошо дагы артыбызда турган жон булчуңдарды чоё алабыз десеңиз, бутуңузду өзүңүзгө көтөрүп алсаңыз, тартсаңыз да болот экен. Тартылбаса, кур барго, Расул. Курду аласыз дагы, бутуңузду тартып аласыз. Анан ушул позицияда өзүңүзгө тартып алат экенсиз. Жардам керекпи? Жок, рахмат. Ушунда деген сон жанакы квадрицепс деп коет. Ошолор да жакшы чоюлат дагы, анан тизеңизге доо кетпейт. Кыймыл аракет кан жүгүртмө болот экен. Расул, биз ошол эле позицияда калдык. Ылдый түшүп туруп эле, Расул бүгүн бүтүрүп койт болуш керек, Ооба, рахмат жеңизге. Байкадыңыз, тердебей калдым акыркы. Ооба. Көнүгүүлөрүңүз менен. Мен эле эмес, бардык терүүчүлөр байкады го, Расулдун физикалык формасы да аябай сонун болуп, маанай да жакшы боло баштады. Баары сиздин жардамыңыз менен, ооба. Ой, чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ошол йога, пилатес түрү менен аракеттенсеңиздер болот. Бул түздөн түз, мына ошол дене булчуңдарга, мына ошол жүлүндөргө, омурткаларга, сөөктөргө, ар бир мына ошол көптөгөн башка балким спорт түрлөрү менен машыгуу бере албаган, жете албаган жерлерге мына ошол машыгуулар менен Айстын жардамы менен
жетебиз. Ар дайым таңшылай берүүсүнөн калганда сиздерге бул спорт түрү менен алектенге даярбыз. Демек, балким азыр жан көргөн теле көрүүчүлөрүбүз болсо, кийинки эфирлерден ушул спорт түрүнө дагы даяр болуңуздар. Ар дайым сиздер менен биз болобуз. Майска чоң ыраазычылык, эфирибизди алда улантабыз.